Жақсы білім алыпсыздар. Студенттеріңіздің білімі, тарбиясы иілікті болсын. Жақсы иманды, жақсы студенттеріміз шықсын. Быйыл ушул биздин жатаканадагы Улуттук университеттин 240 орындук жатаканасынын 4-5 этажы капитальный ремонттон өттү. Даже постельный принадлежностьтен бери баарын жаңырттык. Студенттерге жакшы шарттар түзүлдү. Сиз эми комендант катары сохранность имущества бул кетирилген расходту ар бир койка 3 жылдара актайт. Сондықтан ошону кайра 3 жыл эмес 10 жыл иштеп университетке тегерек акча келип бөлөк жатаканаларда жашасын деп кайра ремонттоп турат. Сондықтан сиздин жүргүзгөн саясатыңызга жараша студенттердин тарбиялап анан ошол болгон ушул имущество болгон мамилеге жараша болот. Жасап койгон андыда бирок кайра батыры талкалап салыштын татаал эчтекеси жок. Сондықтан сиз жүргүзгөндө сапаттуу жакшы пайдаланыңыздар. Ийгилик эми студенттерге жакшы билим алышсын. 100 жылдыктын алтарында ушул жатаканаларда оңдоо иштери жүрүп атат. Почти 5 жерде, именно санузелдерде, 5 корпуста санузелдердин баардыгы капитальный ремонттон өтүп атат. Былтыр мен келип көрүп ушул студенттердин 4-5 жылда жашаган студенттердин абалын көрүп өзүм да ыңгайсыз болгом. Ошондо студенттерге обещать эткенбиз, сентябрда жасап беребиз, мына жасап бердик. Биринчи, экинчи этаж 2 жыл мурун жасалган экен. Бирок ал жакты мебелин айтып атат, алмаштырган мебелин алмаштырып беребиз. Быйылча тура турасыз, может кышкы сессияны тегерегин алмаштырабыз. На самом деле бул жерде 400 койка место экен, 240 койкасы капиталында өттү, 160 өткөн, бирок алар эски мебелинден туруп, аларды кийинчерээк алмаштырып беребиз. Ийгилик ишиңиздерге, жаңы окуу жылыңыздар менен баарыңыздар Улуттук университет мына ушундай өнүгө берсин. Постараюсь. 15 сентября бирде бар 4 этаждыктан бирде мебелин алмаштырып. Плюс-минус неделя. Постараюсь. Коллегалар силерге профсоюздун атынан обещают так ушундай условияны жана университет пансионатында жана главный корпустун 1 этажы менен жасап берем быйыл дейт. Мен атым Абдуразак, өзүм Кочкордон келгем. Жатаканада быйыл буюрса 3-чү жыл жашайбыз. Жатаканада өзгөрүүлөр өтө сонун болду. Бардыгы өйдөкү деңгээлде. Ошо мурдакка караганда сонун. Мен Абдуразак Садахан, Ысык-Көл областы Тоң районунун Талка районунан келдим, алыска аймактардан. Жатаканага биринчи келгенде мынчалык шарттар жок эле, эми шарттар түзүлүп бардыгы өз ордуна турат. Ошо жогору жактагы жетекчиликке, ректоратка жана ошондой эле ушакты жасап берген байкелерибизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Мен Нурбек кызы Бегмай, быйыл Жусуп Баласан атындагы 7-чи жатаканадагы 2-чи курстун студенти болом. Факультетим экономфак. Бул жатаканага келгенден бери ремонту жакшы эмес болчу биринчи келгенде. Быйыл буюрса жакшы болуп калды десем болот. Жаңы мебелдер келди, жаңы шкафтар, ар бир комнатага даже покрывал, журкан, матрастан берди. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Турапбаева Гүлсезим. Мен Кыргыз Улуттук университетинин педагогика факультетинде 4-чү курсунда окуйм. Бул куту жатаканыбызда жашаганыма 3 жыл болду. 3 жыл ичинде биз көп нерсени көрдүк, жакшыны да көрдүк, жаманды да көрдүк. Буюрса жакшы жака оңолуп жатат. Бирок мен жаңы келген учурда мышык ыйлаарлык абал болчу. Бирок азыр Кудайга шүгүр жакшы нерселер болууда.
Жана ошондой эле мен биздин ректорубузга чоң ыраазычылык билдирем. Жана бизди ойлоп күнү түнү талыкпай иштеген Асил Жакшылыковна биздин жатакананын комендантына дагы терең ыраазычылык билдирип кетем.